Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу Шешенкулович. Лидердин убактысын бир аз кошуп берип койсоңуз, 10 мүнөт сурабайм, бир 5 мүнөт кошуп берип койсоңуздар, зал деле каршы болбосо керек. Аракет кылам батыраак меңеткенге. Рахмат. Урматтуу коллегалар, өкмөттүн отчету жылдагыга салыштырмалуу мындай салыштыруу менен башка рейтингтер менен айырмаланып атат. Эми бул жагы бир жагынан жакшы. Жакшы көрүнүш. Эми өкмөттү жаман иштеди десек, жакшы өкмөттүн бизге башка бирөө бербейт. Өкмөттү иштебей атасыңар дегенден мен алысмын. Өкмөттүн мүчөлөрү отурасыздар. Күн түн дебей иштеп атасыздар, аракет кылып атасыздар. Бирок жыйынтык, мына 30 жылдан бери жыйынтык жакшы жылбаганын өзүңүздөр дагы билип турасыздар. 30 жылда 30 премьер-министр алмашты, ошолордун катарында Мухаммедкалый Түшөкөй сиз да барсыз. Бардыгы ошол премьер-министр туура эмес иштеди дегенден алысмын. Биз маршрутубуз туура эмеспи? Биздин туура эмес башка транспортко түшүп алганбызбы деген ойлор болуп атат. Мухаммедкалый Түшөкөйевич, эң негизги мамлекетибизде негизги элдердин, жарандардын мындай жоон терisi менен ашышат эткен кайсы проблемалар негизи деп айта аласыз? Сөзсүз эл кайсы проблеманы козгойт? Бул социалдык проблемалар, пенсия, пособия проблемасы, айлык маяна проблемасы. Анан экономикалык мен ойлойм, буларды чечиш үчүн экономикалык эң башкы маселе бул жумушчу орду түзүү боюнча да. Мен эми жанагы сурооңуздун төркүнүн түшүнүп атам. Мен да айта албайм, мен коллегаларыма баа бербейм. Бирок менин оюм боюнча мына 1 жылдан бери анализ жасап, бардыгын көргөн адам катары, өкмөттүн жетекчиси катары биз системаны түзгөн эмеспиз да. Биз убактылуу элге жага турган, бир саясий кызыкчылыктарга жага турган чечимдерге, кыска мөөнөттүү бир упай топтой турган чечимдерге ушундайга көп көңүл буребиз да. А менин оюм боюнча системалуу иш алып барыш керек. Мына айыл жеринде дагы көйгөйлөрдүн баарын айтып атабыз. Мунун баары эмнеден? Ошол биринчи проблеманын өзүн билсе да билмексен болгондуктан. А биздин оюбуз боюнча проблеманы жараны өзүн чукуп чыгып, анан ошо жараны дарылашыбыз керек да. Жана региондорду өнүктүрөлү, айыл чарбасын өнүктүрөлү деген бул жөн эле курулай сөз эмес. Эң баш косолчу чечилсе биздин социалдык проблема, миграция маселеси, демография маселеси, балдардын төрөлүшү, алардын ден соолугу, алардын окууга болгон жөндөмдүүлүгү, алардын сапаты, ушулардын баары тең ошол системалуу көз караш менен, ошо менен мамиле, анан чечим чыгарганга мен ойлойм ошондон болуп атат. Ошон үчүн сиз айтып аткан жанагы көпкө алмашкандыкы, бир маселеге көзү жете электе кетип калгандыкы, алмашып башка министр келгендики, башка жетекчи келгендики, туруктуулуктун жоктугу, ушунун баары ушуга алып келди деп ойлойм мен. Эгерде опростарга таянсак, мамлекетибизде эң биринчи проблема жумушсуздук. Экинчи проблема коррупция. Үчүнчү инфратүзүмдөр, жолдор, анан калган ошентип бүт социальный проблемалар. Ушул негизги 3 проблемаларга кандай өкмөттүн көз карашы бар? Сиздин кандай? Жумушсуздукту кантип жоебуз, коррупцияны кантип азайтабыз, инфратүзүмдөрдү кантип жакшыртабыз? Ошо кыскача сиздин көз караштарыңызды айтып бериңизчи, үчөөнө калганын кое туруп. Алтынбек Турдубаевич, Багытыңыз кандай болот? Инфратүзүмдү оңдош үчүн акча каражаты керек. Акча каражаты өзүңүз айткандай эң биринчи проблема жумушчу орун. Менин оюм боюнча жана биздин өкмөттүн кылып аткан ишкерлерге шарт түзүп берүү, аларга укук коргоо органдарын, текшерүүчү органдардын мораторий жарыялаганы, укук коргоочу кылып, бизнес омбудсмен кылып, ишкерлерге сотторго ишенбесеңер анда мынакей бизнес омбудсмендин өзүнүн көз карашы болсун деген көз караш мен ойлойм бул
дагы абдан чоң кадам. Ишкерлерге болгон шартты түзүш керек. Финансы каражатын, ошо финансы каражатын алып атканда кредиттердин өзлөрүнүн шарттары, аны кайтаруусу, андан кийин жанагы биздин адамдарды ошо бизнеске даярдоо, бул эми комплекстүү болуп атат да. Эгер ушул жумушчу орунду түзгөн шарттын баарын алып келсек, ички булактардан эми республикалык бюджеттен өзүңүз көрүп атасыз, бул социалдык маселелерге 80% кетип атат. Капиталдык салымдарга гана ушу 3 миллиард, 5 миллиард сомдун тегерегинде болуп атат. Калганын баары бүгүн тапканыбызды бүгүн жеп атабыз да. Аны үчүн эми республикалык бюджетте мүмкүнчүлүк болбосо, эки булак, бирөө ички булактан бул биздин өзүбүздүн ишкерлерге дем берүү, экинчи булак чет жактан инвестициялар тартуу. Мына ушул гана жол менен жылабызго деген ойдомун. Мухаммедкалый Дүйшекевич, мамлекет жумушчу орунду түзө албайт, мамлекет жумушчу орун түзүш үчүн шарт түзүш керек да. Шарт түзүш үчүн эмне кылыш керек? Кардинальный реформаларга барыш керек. Чокулап реформалар менен иш бүтпөгөн 30 жылдан бери көзү жетти. Кардинальный реформаларга барышыңыз керек. Мухаммедкалый Дүйшекевич, күтүп отурганыңыз менен дүйнө чоң скорость менен алдыга кетип атат. Биз бул кетиште жете албайбыз аларга. 5 мүнөт убактымды кошуп бериңиздер. Реформа кылыш үчүн мамлекет бизнеске аралашпаш керек. Бүт услугаларды менчикке бериш керек. Ушуга барышыңыздар керек. Коррупция менен күрөшүү. Коррупция менен биз адамдар менен эмес, схема менен, система менен күрөшүүбүз керек. Мухаммедкалый Дүйшекевич, ошол схемалар иштеп атат бүгүнкү күндө, 30 жыл мурда түзүлгөн. Минэнерго дагы ошол схемалар, таможня дагы ошол схема, налоговый дагы, Минтранс дагы бүт жактагы ушул схемалар иштеп атат. Ошо менен күрөшө турган, ошолорду жоё турган бул ким? Бул сиз. Сизге колдоо бар бүгүн, президент колдоп атат, парламент колдоп атат. Буту колуңузду чечип бергенбиз. Каалаганды иштен алып, каалаган реформа. Реформага биз талап кылып атабыз, 1 айдын ичинде реформа алып кел деп. Сиз 1 жылдан бери эми проблемаларды көрүп атам дегениңиз бул менимче кичине бир аз түшүнүксүз болуп калды да. Эгер ошол жумушсуздукту жоюш үчүн реформаларга барып, жумуш оруну түзүлгөн болсо, коррупция жеңилдеп, азайып, ушул иштер жылган болсо, акча пайда болот, анан инфратүзүмдөр анан жаралат да. Бардыгы булар байлануу бири-бири менен. Ушул шактарга барышыңыз керек. Биз сизди колдоп турабыз. Ушу колдоп турган мезгилде сиз ойлонбой ушул иштерге барбайсызбы? Туура айтып атасыз, мен да ошону колдойм. Ошондой кадамдарга барабыз. Качан барабыз эми? 1 жылда бир канча мамлекеттик ГП түздүңүз 1 жылда? Биз ГП мамлекеттик эмес, мамлекеттик кыскартып атабыз. Госпредприятиялар түздүңүз да. Өзүңүз айткандай, Сиз кыскартканыңыз кайсы, канча госпредприятияны кыскарттыңыз? азыр мына 40ка жакынын кыскартып, жок кылып атабыз деген. Жок кыла элексиз да. Жок, кыскартып мамлекеттик ишкананы айтып атам. Ошо госпредприятияларды кайра түзүп атпайсызбы? Түздүңүз го недавно бир госпредприятияны. Кыргыз туризмди айтып атасызбы? Ооба. Бул эми биз стандартты бере турган госпредприятияларды алып атабыз, мамлекеттик ишкана. Себеби дегенде жанагы Госпредприятиялар түзүп, кыскарткандарды түзүү, ушулар реформабы? жок, аны Бюрократияны көбөйткөнүңүз ушул реформабы? Алтынбек Турдубаевич, биз аны түзгөнүбүз ошол биздин азыр туризм боюнча өзү жаңы башталып атат да. Ошолорго стандартты бере турган, бизде көрсөтө турган, ошого бир үлгү боло турган эч кандай бир компания болбой атат да. Биз ошон үчүн ошого стандарттарды бере турган азыр компания иштесе, азыр бутуна турса белебейбиз, бул менчикке кетиш керек кайракчы. А жанагы дагы бир айтып атасыз го дейм, жанагы биз 5 компанияны IT технология боюнча деп атканыбыз. Ошону айтып атасыз го дейм, Ооба. Ал жерде да ошондой жанагы проблемалардын баарын чечип туруп, санар иптешүү боюнча да. Азыр мына 13
ар кайсы министерствода 13 ар кандай компаниялар бар экен. IT технология боюнча, санар иптеши боюнча. Бирөө дагы биздин талапка жооп бербейт. Ошолордун баарын чогултуп 5 кылалы деп атабыз да. Наоборот, биз 13'тү кайра 5ке чүрүп атабыз. Анан жанагыдай биз коюп аткан санар иптеши боюнча, цифровизация боюнча маселелерди чече турган болсо, мен ойлойм бул дагы биздин экономикабызга оңой салым кошпойт да. А так жанагы сиз айтып аткан мамлекет өзү баарыбыз эле билебиз, жаман башкаруучу. Мына азыр улутташтырылган бая мүлк бар. Ошонун башкарганы боюнча азыр терс көрүнүш болуп атат. Азыркы иштеп аткан мамлекеттик ишканалар боюнча терс көрүнүш болуп атат. Булардын баарын тең менчикке чыгарып, же болбосо формасын өзгөртүш керек. Биз жана KPI деп кийирип 8 көрсөткүч боюнча баа бере турганыбыз, мен ойлойм ушул жыйынтыкка чыгарат деп. Азыр май айында карайбыз ушул компаниялардын бардыгын. Анан сиздерге да айтабыз. Мухаммедкалый Дүйшөкевич, тез арада реформага бар, бул бюрократияны азайтып, ишкерлерге каникул берип, 5 жылдыкпы, 3 жылдыкпы, ушундай нерселерге барбасаңыз, биз ишкерлердин жумуш орундарын түзө албайбыз. Мамлекет менен жумуш орундарды сиздер түзө албайсыздар. Буну качан түшүнөсүздөр, мен эч түшүнө албай эле койдум. Анан жакында советник алдыңыз, Кубат Рахимов деген. Ол кишинин советин угасызбы сиз? Советниктерди советин угам деп алдыңыз да, туурабы? Ооба. Анда ал Рахимов мындай интервью берген. Крепкий сом губит кыргызстанский экспорт. Сиз муну менен макулсузбу? Бул негизи улуттук валютанын курсун кармаган эки жагы бар да. Сөзсүз экспорттарга эгерде мындай кой бере турган болсок, курсун экспортко жардам берет. Бирок биз азыр таразылашыбыз керек да. Курс каягынан мамлекетке азыр пайдап келип атат. Эгерде биз курсту кой бере турган болсок, ал анда социалдык маселелердин баары күчөйт да. Пенсиялар, пособия, айлык маяналардын ала турган жөндөмдүүлүк азаят. Бизде азыр 80% элибиз пособия менен айлыкта турат, же болбосо эптеп жаныма коюп атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул экспортту үлүшү абдан экономикага көп болсо, анда биз ошону колдошубуз керек. Бул курсту менин оюм боюнча азыркы келаткан улуттук банктыкын кичине жумшартышыбыз керек. Андан кийин аны жылышыбыз керек да. Ал эксперттин эми өзүнүн көз карашы бар, эми азыр келип эксперт болуп баа бериш оңой, иштеп келгенден кийин анын көз карашы мен ойлойм өзгөрөт го деп. Бирок мен билем анын ушундай тасыккан адис экенин, өзүнүн да салымын кошот го деп ойлойм, мамлекетти өнүктүрүүгө. Эми кеңешин угам деп кеңеш кылдыңыз, значит угушуңуз керек да мындайларды. Туурабы? Туура багытта айтып атат да, мен макулмун ошол эксперттин айтканына. 30 жылдан бери биз сомдун күчүн кармап келебиз. Акча жыгайт этип. Экспортубуз артка кетип атат. Ушуну түшүнүшүбүз керек да. Биз туура эмес багытта кетип атабыз. Багытыбыз туура эмес. Экспортту кошуналар анда Өзбекстан, Казакстан кою берди. Алар туура эмес жасап атыптыр, значит. Аларда социальный проблема жокпу, Мухаммедкалый Дүйшөкевич? Казакстанда мисалы үчүн бизден 2,5 эсе пенсиянын көлөмү, орточо пенсия 2,5 эсе бизден көп. Анан биздин 5000 сом пенсия алгандарга эгер эртең товар менен күнүмдүк алып аткан тамак аш кымбаттаса, экспортту колдогону жакшы экен, социалдык маселелерди колдоп, социалдык чөйрөнү колдогон жакшы экен, ошондо түшүнөт. Анда отуруп эле экспортту колдобой, социальный проблема менен отуруп бергенибиз кандай бул? Мухаммедкалый Дүйшөкевич, бул экспортту биз көбөйтмөйүн, биз импортто зависимый мамлекет болуп отура беребизби? Потребитель болуп. Биз таможенный союзга потребитель болгону кирдикпи? Биз ошол рынокко өзүбүздүн ишкерлердин өндүргөн товарларын чыгарабыз деп кирдик да биз. Анда биз туура эмес кириппиз да анда. Сиз ошентип айтайын деп атасызбы? Мен айтайын дегеним, курсту мындай казактардыкына окшоп, алардын өзлөрүнүн стабилизациялык фонддору бар. Ошолор менен каржылайт. Өзбекстанда да азыр ошондой болуп атат. Миллиарддаган доллар менен каржылап атат. Биз андай мүмкүнчүлүгүбүз азыр жок да, ошон үчүн айтып атам да. Мен ойлойм, азыр катырып эле сомдун курсун кармай беребиз деп. Жок, акырындан кой беришибиз керек да. Эгерде биздин жанагыдай социалдык төлөмдөрүбүз,
социалдык чөйрөбүзгө кошумча акча бере турган механизм болуп булак тапсак, анда кой берелик. А бирок азыр биз булак таба албай атабыз да. Мен таптакыр кой бер деген жокмун. Акырын плавно кой бериш керек да. Сиздер Мен де плавно кошулам. кой берген жоксуздар. Сиздер кармап отурасыздар да. Ошон үчүн экспорт аксап атат да. Мына сиз азыр эле пример айттыңыз. 600 миллион сом импорт, 200 миллион, доллар, 200 миллион доллар экспорт айыл чарбасында. 400 миллионду кайсыл жол менен азыр толуктайбыз дейсиз? Кайсыл жолуңуз бар? Ошо жолуңузду айтып бериңчи болбосо мага. Кандай кыласыз? Буга ушул сомдун курсун кармаган тоскоол болуп атпайбы? Hiç кайсы сиздин башка жолуңуз bundan обез кылып өтө албайт да, бул тоскоол болуп атпайбы? Алтынбек Турдубаевич, ал Невыгодно бул цена. Бизге алып кирген выгодно болуп атпайбы тигилерге? Ошон үчүн бул жака кирип кетип атпайбы? Биздикилер чыгара албайт да. Сомду колдогон бул бир эле механизм да. Анын ичинде жанагы фискалдык саясатты өзгөртүшүбүз керек. Социалдык жана төлөмдөр бар, анын ставкаларын карашыбыз керек. Каникулдарды беришибиз керек. Мына ушундай жол менен барсак болот аларгачы. Аны бериш керек, жасаш керек. Бир эле керек. механизм да, жана сомдун курсу. Мухаммедкалый Дүйшөкөевич, да кылышыбыз керек, беришибиз керек, жасашыбыз керек. Качан? Качан жасайсыз? Азыр мына жасап атпайбызбы? Жана институттарды Эми байкалбай атпайбы? Ошол мына жылышты мен жалпы эл, карапайым эл ошол нерсени байкабай атпайбы? 3,5% ВВП'нын өсүшү деген бу ийгилик эмес, Мухаммедкалый Дүйшөкөевич. Тенде 60-70% тенде деп атабыз. Биз ВВП'ны андан көпкө көтөрсөк болот, эгер мындай схемалар менен реально күрөшкөн болсоңуз. Ошол схемаларды сындырган болсоңуз, налоговыйдагы, башка таможня, башка бүт схемалар сынса, ВВП ВВП 3,5% эмес, 30%ке өсөт. 2 эсе өсөт. Мухаммедкалый Дүйшөкөевич. Тенде эле чыгарайлы, биз тенде. Бекитилген схемаларды эле сиз адамы менен эмес, система менен схема. Алтынбек Турдубаев, мен жооп берип коеюнчу. Мен да кошулам сиздин айтып атыңызга. Сиз да туура айтып атасыз. Бирок ошону кантип жетебиз, ошо механизм боюнча сиз экөөбүздүн көз карашыбыз айырмаланып атат да. Жана фискалдаштыруу маселеси азыр мынакей эл аралык институттун бергени боюнча 24% экономика биздики көмүскөдө деп атат, туурабы? Алтынбек Турдубаевич. 24%. Бирок мен ойлойм бул аз. Да. Эгерде биз 24 эле пайыз десек, бул 160 миллиард сом ВВПга түшпөй атат. ВВПга келбейт, мунун ичинен 30-35 миллиард сом бюджетке түшпөй атат да. А эгерде сиз айтып атканда 50% десек, значит бизде 50 миллиард сом бюджетке келбей атат. Мунун баарын кылыш үчүн жана фискалдаштыруу деп бекер айткан жокпуз. Бүт баары ачык салык төлөгөн механизмди алып келиш керек. Товардын сырьёсунан баштап сатылганына чейин алып келиш керек. Мына азыр биз жакында Кытайдын компаниясы менен жолуктук. 1,5 миллиард эли бар экономиканы фискалдаштырган. Ошолор айтып атат. Силердикин биздин системага алып келиш үчүн биздин кирешени эсептебей, силер чыгашаны эсептегиле депчи. Анда биз ар бир сатылган жана товарга ошондой механизмди киришибиз керек. Анын дагы азыр социалдык маселелери кандай болот, ошону эсептеп атабыз. Ана фискалдаштыруу болсо мен ойлойм, жанагы айтып аткан маселелер өзлөрү келет. Ким канча товар алып атат, ким каяка сатып атат, канча прибыль көрүп атат, канча салык түшүрүп атат, төлөп атат. Айлыгын жашырып атат, биз билебиз азыр. 50% айлык азыр төлөбөйт. 10%-ын 10 миңин тиги официалды көргөзөт, 20 миңин конверт менен берет. Анын баарын билип атабыз. Сизге да кошулам, чечкиндүү кадамдарга барыш керек. Бирок экономиканын өзүн, элдин акыбалынын өзүн эртең мисалы үчүн жанагы Кытайлар айтканга барсак, эртең бизнес каршы чыгат бардыгы. Жанагы Казакстандагы мисалы үчүн чек арада тургандыгы Алтынбек Турдубаевич. Именно дордой иштеп аткан бизнесмендердин кылганы. Кичинекей ставка көтөрүлсө ошону төлөбөйбүз деп митинг кылганы. Ошонун баары келип атат да. Сиз айтып аткандай, сиз экөөбүз ойлогондой болсо, анда баардыгы болот эле. Бирок азыр андай болбой атат да. Рахмат.